Ууланып каза болгондордун саны 6 адамга жетти. Жалал Абад облусунун Аксы районунда уулануудан каза болгондордун саны 6 адамга жетти. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине Аксы районунун Кара Суу айыл аймагынын башчысы Дөөлөтбек Миңбаев билдирди. Айыл өкмөт башчынын айтымында жергиликтүү тургундар белгисиз затка 1-март күнү ууланган. Ууланып каза болгон адамдардын саны 6га жетти. 3 күн мурун бир жерде отурган 18 адам белгисиз затка ууланган экен. Учурда 3 адам райондук оорукананын жандандыруу бөлүмүндө жатат. Калгандардын абалы жакшы эле. Алардын эмне ичкени азырынча белгисиз. Айрымдар спирт ичимдигин ичкен деп жатышат. Так маалымат экспертизанын жыйынтыгынан кийин белгилүү болот, деди айыл өкмөт башчысы. Спутник Кыргызстан агенттигине ишенимдүү маалымат булагы каза тапкан адамдардын 3-өө эркек, 3-өө аял киши экенин билдирди. Анын айтымында көз жумгандардын жашы 50-нын тегерегинде болгон. Алар чогуу бир жерге конокко барышкан. Буга чейин Жалал Абад облустук милициясы 3 адам каза болгондугу тууралуу маалымат берген. Булак Спутник KG. Садыр Жапаровдун чуулгандуу комментарийи боюнча президенттик аппарат билдирүү таратты. Кыргыз Республикасынын президентинин маалымат катчысы Галина Байтерек социалдык тармактардагы мамлекет башчысынын баракчасындагы акыркы комментарийлерге байланыштуу түшүндүрмө берди. Президент Садыр Жапаровдун Facebook социалдык түйүнүндөгү жеке баракчасы белгисиз бирөөлөр тарабынан бузулду. Ниети бузуктар аталган баракчадан ар кандай посттор менен комментарийлерди калтырышкан. Facebook баракчасына жайгаштырылган акыркы комментарийлерге мамлекет башчынын эч кандай тиешеси жок. Садыр Жапаров коомчулукта айтылган бардык ой-пикирлерге, анын ичинде сын көз караштарга да сый урмат менен мамиле кылат. Андыктан ал мындай сөздү эч качан айтпайт деп белгиледи Галина Байтерек. Булак Назар Ньюс KG. Депутаттар Бекешев менен Райымкулов жыйында бири-бирин ашата сөгүп. Жогорку кеңештин депутаттары Дастан Бекешев менен Бактыбек Райымкулов жыйында отуруп сөгүшө кетти. Жыйын учурунда Райымкулов Бекешев отурган жерге келип сүйлөшүп турган. Анан эле катуу кыйкырып бири-бирин сөккөн угулду. Экөө тең оозго алгыс сөздөрдү айтып, андан соң Райымкулов өзүнүн ордун карай басып кетти. Көп өтпөй Райымкулов ортоңко микрофонго чыгып бейөкмөт уюмдардын бюджетин ачыктоо боюнча мыйзам долбоору 2 окуудан өтүп токтоп калганын, ошону 3-чү окууга чыгарып берүүнү сурады. Ал батышчыл адамдар ар кандай митингдерди уюштуруп жатканын белгиледи. Булак Назар Ньюс KG. Ошто тааныш аялды жылаңачтап сүрөткө тартып акча талап кылган жаран кармалды. Оштон милициясы тааныш аялга жылаңач сүрөтүңдү туугандарыңа жөнөтөм деп акча талап кылган 28 жаштагы шаар тургунун кармады. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыков билдирди. 3-мартта шаардык ички иштер башкармалыгынын Ак Буура милиция бөлүмүнүн кызматкерлери 28 жаштагы Ош шаарынын тургунун колго түшүрүп, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Шектүү жазык кодексинин 203-беренеси менен айыпталып сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Алгачкы тергөө иштеринин жүрүшүндө маалым болгондой, кармалган жаран 2020-жылдын октябрь айында өзүнүн таанышы 26 жаштагы аял менен өз ара араздашып кеткен. Андан соң акыркы жолу бир жолу алал деп алдап чакырып, өзүнүн жеке машинасына отургузуп, бычак кезеп коркутуп, шаардын мейманканаларынын бирине алып келген. Аялды бычак менен коркутуп, чечиндирип, өзүнүн мобилдик телефонуна тартып алган. Андан соң жакын арада 50 000 сом таап бербесең сүрөттөрүңдү ата-энеңе, жакындарыңа жөнөтүп, интернетке чыгарам деп акча талап кыла баштаган. Жабырланган келин Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын Ак Буура милиция бөлүмүнө арыз менен кайрылган. Тартип коргоо органдары шектүүнү кармап, убактылуу кармоочу жайга киргизген. Шаардык сот эртең 5-мартта анын баш коргоо чарасын карайт. Булак Назар Ньюс KG.